мында мурунку суроону улантсак, азыркы алтын доордо демек аял узун көйнөк кийип назик болуштун кереги жок. Эркек болсо баягы эркектик кучу характердин деле кереги жок болуп калган убакыт келатабы депчи, назик болуп депчи. Анан бизде негизи Сүтсайда биринчи платформа, экинчи платформа, үчүнчү платформа деген нерсе бар да. Биринчи платформада жашаган үй бүлө, биринчи жашаган үй бүлө иерархия боюнча баягы эркектин энергиясы үстөмдүк кылат, үй бүлөнүн баарын ошо эркек обеспечивать этет да. Анан экинчи платформа деп коет, ал жерде аялдын энергиясы иштейт үй бүлөдө. Үчүнчү платформада аялдыкы да, эркектики дагы 50-50ден иштейт дагы, то есть үйдө конфликт көп да. Эми ошол нерсе, например, азыркы энергиялар менен азыркы доордо бул нерсе кандай болот? Ошондой эле платформалар болобу, например, негизи иерархия боюнча дагы эркек алдыда туруш керек, анан эркектин артында аял туруш керек да, иерархия боюнча дагычы. Жаңы өтүп аткан доордо теңдик десем болот. Анткени аял киши баягы эле назиктиги, аял кишинин колунда үйдүн кутту сактаганга, аял кишини көбүнчө воспитание детей, анткени кыргыздарда только через молоко матери передаются все ценности, да? Эне сүтү. Эркек кишиде болсо, он берет на себя ответственность полностью за всю семью, анткени баланы, мисалы үчүн кичинекей болгондо, аял киши көп иштей албайт, туурабы? Көп бага албайт, көп нерсени алып келе албайт, материальный нерселердичи. Демек, эркек киши ошо өзүнүн жоопкерчилик алыш керек. То есть мурункудай эле экен данда. В принципе, мурункудай эле, но биякта бир нерсе. Кыргыздарда, если кыргыздын жөнүндө сөз кылсак, салтта баары бар болчу. Биз аны унутуп, баягы эркек өйдөрөөк болуп, аял кишини төмөнүрөөк коюп койдук. Бирок бир нерсени унуттук, что аял киши көчтүн башында турган. Мен дагы ошо оюмду кошоюн да, мына алтын доордо атабыз да. Алтын доордо мына жашоо турмуш таптакыр мындай түпкүрүгүнөн, тамырынан өзгөрөт да. Өзгөрөт да. Могу жерде кара күч менен оокат кылуу, кара күч менен бир нерсе жасоо негизинен жоюлат да. Негизинен жоюлат. Жана жомок дүйнө, же болбосо бир сыйкыр дүйнө, бир оңой нерселер менен жасалат баардыгы. Себеби азыр автоматизация, там компьютеризация болуп атпайбызбы? Допустим, компьютерде эле, мисалы үчүн, компьютерде азыр айырга аял иштейби, эркек иштейби, компьютерге тандабайт. Бирок аялдардын сезим туюму күчтүүрөөк, могу круг моунда универсум болгон үчүн көп нерселерди акыбаты жакшыраак да компьютерде. Демек, мына жашоо турмуш деле ошондой болот да, ошондой болот. Ошого стремиться керек да. Вот мына эркектер тиги бул жерде, допустим, мына узун көйнөк кийүү, же болбосо мындай көйнөк кийүү, жана бул жоопкерчилик, тиги жоопкерчилик дегендей болбой калат деп ойлойм да. Себеби жоопкерчилик баардыгында эле болот да. Мисалы үчүн бир эле адам жоопкерчилик алса, ал аялга да, эркекке да, балага деле жоопкер коюшу мүмкүн да. Себеби анда ошондой мүмкүнчүлүк пайда болот. Материалдык дүйнөдө дагычы. Ошон үчүн бул жерде теңдик дегениңиздин немесине кошулам, ошо адамдардын жана 40 деген вибрация өткөндөн кийин баардыгы бири-бирине бул меники, бул сеники деген деле энергия деле калбай калат да. Ошо баарыбыздын да түшүнүгүбүз бирдей болуп калат да. Ошондо бул эми керемет дүйнө. Муну азыр айтыш кыйын. Муну түшүнгөндөр элестетип болуу мүмкүн. Бирок ал мүмкүн эмес дейт десем, мисалы үчүн жок, чандалар уже бар. Чандалар ушундай мамилелер уже өзгөрүлүп атат. Мисалы үчүн мына технологиядан ошого жетишип атат да, туурабы? Жетишип атат, бирок алар какой-то бир ошону жасаган бир-эки адамдардын кызыкчылыгы, же болбосо ошонун атак даңкы, же болбосо ошон үчүн жасалып атат да. Ошого гана аң сезимдик мамиле өзгөрүш керек да. Ошо баардыгы ошого укуктуу, же болбосо мүмкүнчүлүгү бардай коомдуу болуш керек, туурабы? Ооба, биякта дагы бир нерсе бар да. Азыр головной мозгду карасакчы, баш мээне. Бирөөнүкү правополушарная, у кого-то левополушарная иштейт. А что это такое? Это одна часть отвечает за логику, а другая отвечает за творчество. А азыр
полностью головной мозг иштеп баштаганда ошондо эркек киши өзүнүн баягы күчтөнүп физически күчтүү болгону менен он начнет ко всему относиться более творчески, мягче. Аял киши мындай многосторонне развитый болгону менен анткени аял кишинин функциясы канча бир отуруп эле жаза берет, сүйлөй берет, үйрөтө берет, ушул жерде эле тамак жасай берет. То есть она многофункциональная, да? Ошол нерсеге плюс добавляется вот эта мужская сила. Да. Ошол жагынан теңдик болот. Бул мужская сила уже аялдарга кошулганына көп болуп калса керек, негизи согуштан бери эле кошулуп калган го дейм. Нет, воспринимается физическая сила, имеется в виду моундай эле күч деп кошулот. На самом деле мужская сила и женская сила это совсем две разные вещи. А бизде азыр ушул нерсе, мен ушул маалыматты жанагы оң полушария менен сол полушария экөө кошулат деген нерсени ушу 15-жылдары окугамда, жана академик Миронованын отчетунан окугамда ошондочу. Эми ушул 2015-жылдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин 7 жыл өтүп кетпеди, уже 8-жылга кирип баратабыз да. Эми ошол өзгөрүүлөр аябай деле байкалып аткан жери жокко ушу 8 жылда, 7 жылда. Барбы деги ошентип эки полушариясы тең иштеп аткан, может, үй бүлөлөрдө аябай өзгөлөр болуп атат. Анткени мындай кандай десем, мисалы үчүн мурун эркектер кичине катуураак болчу. Кичине дей берейинчи, катуураак болчу. Анткени аял кишиге мен өзүм чечем, мен өзүм барып билем деген нерсе болчу. Азыр болсо эркектер кичине жумшаараак болуп калды. Половинкасы менен сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу бир чечимге келипчи. То есть бүлөдө өзгөрүү болуп атат. Биз ошону деген, например, анда биз ошондой өзгөрүүнү туура эмес кабыл алып атабыз да. Биз эркектер бош болуп баратат. Эркектер тиги кандай десем, слабый болуп калды деп кабыл алып атпайбызбы? Жок, ал туура эмес. Анткени бул баягы теңдикке деп келип атпайбызбы? Бул жоопкерчилик иштеп башталып атат. Анткени мужская энергия, женская энергия менен уйкаш эмес, а бири-бирине киришип, сиңишип атат да. Шайкештик. Сонун. Шайкештик, вот гармонизация жүрүп атат да. Бул нерсечи, мына мисалы үчүн эркектер мурун кара күч менен да көп нерсени башкарчу да. Азыр кара күч менен иштей турган иштер улам күндөн күнгө азайып барат да. Күндөн күнгө азайып барат. Жоксо ал иштер көп деле пайда таппайт. Мындай материалдык көп нерсе таппайт. Ал эми кызмат кылуу, жоксо жана жеңил, жана технология тигилер боюнча аялдар ошону жасап, алардын жанагы разнообразие, там много вариантность менен утуп баратат да. Это бул естественный процесс жүрүп атат да. Вот ошон үчүн азыр материалдык башкарылып аткандан кийин ким тыйымды көбүрөөк тапса, ошол уже үстөмдүк кылып атат да. Демек бул гармонизация идет. Мурун ушуга чейинки эркектер кара күч менен жоксо саясий нерселер менен башка тигил топтоо жана бирикме менен көп нерселерди таап жүрсө, алар уже акырындык менен күчтөрүн жоготуп атат да. Ошон үчүн бул естественный образом эле жөнөкөй нерсе менен теңделүү, мына гармонизация шайкештикке келет да. Смена занятий. Мына мисалы үчүн ошол даже эң күчтүү жанагы аябай күчтүү динди кармаган Сауд Арабиясында дагы мына аялдардын укуктары көбөйүп, туурабы? Уже машина айдаганга уруксат берилип, башка келип, ошол кетип атат. Даже шуточный неме да, приравняли животных. Эчки менен укугу тегердегенге чейин жетишипчи. Бул бир экинчиден мына азыр Иранда мына жоолук менен мына 3 айдан бери азыр ушундай толкундоо токтобой атат. Даже мектептерге чейин жетти, что силердин нерсеңер баары туура эмес экен, биз теңдикке чыгабыз деп, бул жеңмейинче токтобой турган процесс өтүп да. Муну азыр күч менен кармап кала албайсың да. Демек, мурунку рамканын ичиндеги баардык нерселер чыгып атат, бирок чыкканда пробка ачылганда катуу чачырап кетип атат. Шампанское. Катуу чачырап кетип атат да. Ал дагы регуляция болуш керек. Вот как раз ушу регуляцияда, иреттөөдө, как ушул жерде логикалык ой керек ушул жердечи. Иреттөөдө керек бул. А өзүнө күч топтоодо эмес, ошону иреттөөдө, ошону калыбына салууда, ошону бир мындай ошого
иштегенге жүргүзгөнгө ирет керек. Мына бул жерде как раз мужской энергия, мужской не деп коет, мужской менталитет ушул керек да. Демек ошону менен тиги жактар ошо баары шайкечтикке келет да. Биз азыр бул бирден бир жана алтын доордун бирден бир шарттарынын бири. Природа, Кудай жараткандын буйругу менен жаралган нерсе да. Бул жерге улутка, динге жана башка карабайт болчу. Бул бир гана ошо жараткандын буйругу, сознание менен жан дүйнөнүн бирикмеси кетип барат да. Бул как раз Манаста да айтылган. Мисалы үчүн кийинки акыр заманда кийинки жанагы жекеме жеке чыкканда Манас жекеге чыгып мына мен кыймын дегенде башка бир дагы эркек чыкпай коет да. Анан кыз сайкал анан эркекче кийинип алган мен чыгам деп анан кыз сайкал чыгат. Кыз сайкал чыгып анан сайыш катадан чуть ли Манасты сайып аттан жыгып ой жаздайт да. Анан ошондо билип калат Манасчы. Манас билип калат да, катаң көрүп мен баягы кенебей коет да, мен кыйынмын деп неме кылган да. Анан ушу аял экенин билип калгандан кийин ушу мен аялдан утулдум деп анан кайра ачуусу келип анан неме дегенде тиги аттан түшө калгандан кийин мен кийин тиги акыреттеги жубайың болоюн деп ошо менен токтотуп калат да. А кийин ошол эле неме кыз сайкалды Коёналы деген Манастын немеси тууганы барып Сайматовдун өңөрү алып кетип калат. Коёналы бул жанагы немеде периште сыяктуу периштелерди коён аркылуу берет да, баягы касиеттер. Вот ошондой деп. Мына ушул Манаста ичагыла айтылган нерсе да. Буларчы биздин азыркы мына ушул кыргыздын философиясында ушу Манасында тилинде бардыгы мындай. Колун кол санын санды оптом деп коебучу, мындай чоң масштаб кылып айтат да. А башка тилде мисалы үчүн майдалап жүрүп атып, жактан келип атат. Мындай айтат. Ошондо биз жана биринчи сүйлөшкөн сырттан жанагы ааландык нерсе чоң нерсе менен келатса, ал эми биз ички дүйнөдөн кичинекей майдалап отуруп, анан кеп кыскасы бир теңдикке келебиз. Ушул процесс жүрүп атат азыр. Ушул процесс кыргыздарга шыр эле түшкөн окшойт, ушул энергияларчы. Эркектердин баары үйгө бала багып отуруп, аялдардын баары тышка чыгып кетип калышат да. Да, бул дароо кабыл алды. Асты өтүп кетти. Мисалы үчүн мурун базарларды баргандан уялчылык, азыр базардын баарын ээлеп алды го, туурабы? Кайсы көрсө ээлеп алды. Эмне кылса алдына ашып кетет. Жөн отурбайт да. Аялы деле эркеги деле баары бирден ойлоп табылып, тигине карап отурсаң бир маалда, мына мен бир нерсени айтайын. 90-жылдары иномаркалар жаңы келип, мен бир 92-жылы Ford Escape жеке машина бар эле. Вот ошонун бирдемеси бузулуп калып, анда эч кандай запчасть жок да. Анан 12-чи микрорайонда бир токорлар бар экен. Анан барып көргөзсөм, бул мындай, бул моери бузулуптур деп, кайтып жасайбыз. Алып келгенге чок. Беришти да, ачып көрүштү да, ошону таштып жасап коюшту ошону. Анан кийин ремени жок экен. Ремендери жок. Жанагы Таврия деген эме чыккан. Ошол келет экен. Ошону жасап коюшту. А башка жерде, башка элде жасабайт да. Мисалы үчүн Япондорду билесиңер, тиги тоого барып бирөө жанагы умувальникке суу куюп койсо, анан тамак жеп бүткөндөн кийин кол жууса ысык суу экен дейт да. Ысык суу да, жана сууну куюп койгон да. А баягы Япон баягы умувальникке ысык суу кайдан келет деп шланг издеп жүрөт дейт да, мындай болчу. Вот ана логика кандай болуп калган да. Вот ошон үчүн кыргыздын логикасы менен жанагы универсум бирдей да, бири-биринен бул биздин менталитетибизде, биздин түзүлүшүбүз ошондой. Шырга алабыз любой нерсени. Ооба. Буга мисал көп болчу. Сон нерсени айттыңыз.